Assalamu alaikum, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, улак сүйүүчү достор, агалар, инилер, жалпы көрөрмандар. Бүгүн жараткан Кудай насип этип, дагы биздин жеке долбоорубузду улантып баштадык. Тарыхтагы атактуу балбандар деген. Бүгүн биздин Алапка району Кошалмурут айылына келдим. Ошол жерде биздин Алапка районуна, Өзбекстанга, Аксыга, Чаткалга таанымал болгон белгилүү атактуу раматылык Шакен Палбан акебиздин баласы Полот Палбандын алдында турабыз туугандар. Бүгүн ушул Полот Палбан өзүнүн чабкарынын үстүндө бир аз бизге керектүү маалыматтарды берет. Калган маалыматты үйүндө кенен отуруп алабыз. Полот Палбан, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай, ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Бала чака үй бүлө тынчпы? Жакшы. Полот бул чабкар биз тааныгандан бери быйылкы сезондо жакшы ийгиликтерге жетти. Кышкы сезондо. Алды бир төө болду. Токулбат болду. Ишигиза бул ат менен жакшы эле ийгиликтерге жетип келип атасың. Полот Шакен Палбандын эң кичине баласысың, Ооба, мен кичине баласымын. Улакты канча жашынан кызыгып баштадың? Мен өзү акем тирүү кезинде ошол бир 10 класс, 11 классында кызыгып баштадым. Акем бар болчу. Ошонун аркасынан ээрчип кичине көрүп жүрчү элек. Сени көп аксакалдар, эми атаң көргөн аксакалдар айтат да, улакта жүрөбүз да чогуу. Ошол аксакалдар айтат, Шакен Палбандын сүрөтү дейт да, окшош дейт да атасыначы. Атанын баласы болуш оңой элеби же кыйынбы? Билбейм, атанын баласы болуш кыйын, бирок. Кыйын. Кыйын экен. Канча жашыңан кызыгып баштадың? 18, 17-18 жашында баштадым. Машалла. Өзүң ушул аттанда башка атты алып чабып жүрдүң беле? Буга чейин? Бир ат алып берген акем. Мен чоң акем. Аны кичине чабып жүрдүк. Ошол акемдин баласы бар ошол жерде. Жакты үйдө да. Ошонун бир Кашкар, 5 Кашкар деген аты бар. Кашкар. Ошону досум экөөбүз чабып жүрдүк Сүймөкулда. Сүймөкул экөөң, Башын. Баягы 5 Кашканбы? Жок, андан башкасыбы? Жакшы. Эми бул атты алгандан бери өзүң буга салым кылганың жасалуу тай болду, Токулбат болду. Андан сырткарда майда чүйдө байгелер, торпокторго болду, баягы улактарда жакшы салымдар болду. Жылкы сага ылайыктуубу бул чабкар? Өзү улак чапкандан бери ушу таанытты го мен. Эки жака тааныткан ат эле өзүчү. Ошону алгам. Полот Палбан болушуңа ушул чабкар себепкер болуп атат, жакшы. Канча килограммдан жем жейт? 6 килограмм жейт. 6 килограмм? 6 килограмм. Бир мал. 10 килограммга чейин жейт. Азыркы күнгө чейин мунун баягы жакшы аттан тукум алып калыш керек го. Тукум алып калдыңбы? Бул мага келгенде 2 жыл эле болду. Быйыл койдум, 2 беги койдум. Эми түшөт. Башкалар алып тура? Башкалар алды. Жакшы. Жашы канчада? Сыр болбоду. Азыр 10 жашта да. 11 жаш болуп калды деген. 11 жашта. Бул улак чапканга спорт менен машыгуудун да кереги бар экен, же жөн эле улак чаба берсең боло берет экен? Бул бир жагынан эми бардыгыбыз айтканда бойго чыккандар машыгат го. Анан биздин эми атамдар, аке дейт эле. Атам. Акемдер мындай тоого чыгып келип эле ушундай чабып жүрүшкөн. Илгерки балбандар ошондой болгон экен, менин угушум боюнча. Азыр көбөйүп кетти балбанчы. Анан кичине тренировка кылып чаппасаң кыйын болот азырчы. Анда кичине талант да керек экен. Талант да керек сөз. Анда эфирди интервьюну үйдөн улантайлы кеттик,
Assalamu alaikum, hormatуу Nur Sport KG YouTube kanalыбызды көрүүчү мекендештер, улак сүйүүчү достор, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар. Жараткан Аллах Таала насип этип, биз ошол Ала Абка районунда белгилүү болгон, бул жагы Чаткал, бул жагы Аксыга чейин белгилүү болгон атактуу Шакен Палбан Раматылык акебиздин үйүндө коноктобуз. Инеси Кылыч эке, баласы Полот Палбан, аялы отурат ушул жерде. Анан туугандар баягы биздин тарыхтагы атактуу палбандар деген долбоорум бар эле. Мына ошол долбоорду улантып, бүгүн Шакен Палбан Раматылык акебиздин үйүндө коноктобуз туугандар. Эми кенен кесир сүйлөшүп, ушул жерде тарыхтан бир аз учкай кеп баштасак. Кылыч эке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бала чакаңыз үйгөнүз. Шүгүр. Кудайга шүгүр. Сиз билишимче Шакен Палбан Раматылык Палбандын экөөсү бир тууган. Ооба. Эми Шакен Палбан жөнүндө айтып берсеңиз эми. Шакен Палбан болуп калыштыгына эмне себепкер болду? Ушул биздин аламан улакпы? Şu Alaman ulak. Şöyle yana o şunun için akem Улак чабып калды. ulak çağıp yana olup şu köp adamda köp canalar tanıdı akem. Ulaktın artlar. Сиз эстей аласызбы, кайсы аттар менен таанымал болду? Akem bir yerde bizden komşumuz Kuman degendin atı vardı. Bu atın boldu. İsmail Akem'in buyurulu attın çağıp жүрдü. Yazardın atası Zülfü Akem'in жерді атын çağıp жүрдü. Karakür'den Tursunal Akem'in жерді атын çağıp жүрдü. Ben bilgenden. Oşan çağıp жүрдü. Özü üstün Gülen attı çağıp жүрдü. Akem. Жинди торунда чапкан дейт. Akem şonu Cindi torunu da çarptırdı. Çatkалда жинди тор чоң биринчиси да. Onu da çapkan Akem. Шакен Палбан Раматылык акебиз менен чогуу улактарга барып жүргөсүз да. Endi barıp жүрдüm артынан. Себеби улактарды көрүп атабыз да, дайыма aka-ükөлөр артынан чогуу жүрөт, бири-бирине жардамдашат, көмөктөшөт. Жок дегенде пай кезин ташып жүрөт, ондой атактуу болгондон кийин туурабы? Ошентип жүргөсүз да. Эң алдыңкы соорумдары эмне болгон Шакен Палбандын? Акемин эң соор ошо эшеде өзүбүздө райондо той болуп калды. Алаком тоюнда ошо жерде Акем машинеге таштады. Ошо Бекмамат экен да. Жана Акем ошо жерде машинеге таштады. Союз ажырап жана болуп аткан убагы биринчи күнү жанагы болду. Кудай кылып экен эңиштен чыгып койду. Кийинки күнү ошо машина сого кылды. Эңишке да түшүп жүргөн. Эңишке да түшүп. Аламан улакта да чабып жүргөн. Чабып жүргөн экен. Аксакалдардын айтымына караганда Кылыч эке, Шакен эке рахматылык өзү мындай азыркыдай палбан семиз болбогон экен, арык катмазынан келген эле киши болгон экен, а? Акем энди биздин өзү урукта ушуну баарыбыз деле ушундай келерим деле өзүбүз деле ушундай. Бардыгыбыз эле бирдей формада деген. Эч ондой жанагы жок. Акем арык мындай адам эле. Жакшы. Дагы кайсы эмелерин эстей аласыз? Баягы эңишке түшкөндө Кудайкул деген палбанды жыгып алган экен. Дагы кимдерди жыккан? Мен ошо тойго жанагы барбадым элем. Өзбекстанда ошо жанагы болуптур бир тойдо. Бир убагында Жоро деген өзбекстандык каркадондук палбанга эч ким чыкпай койгон экен. Ошо жерде чыкпастан, кыргыздар чыкпастан ошондо өзбектер кыйкырып жанагы кылган экен. Кийин ошо тойдо кийин ошо Машенеке, Миманат эке. Жанагылыптыр ошо аксакалдар айтыптыр, сен доозуң болот экен. Доозуң айткан ошо Шакен бүгүн Жоро ушу тойго келиптир. Ошо Жоро бир чыксын десе деп бир айтчы дептир. Кийин болуптур деп анан жанагы кылып айткан экен. Акем менен жананы көрүп, макул мен болсо чыкса чыгайын деп чыккан экен. Анан Жоро чыкпай коюптур. Аксакалдар кыйкырып Жоро чыгат. Жородон башка эч ким чыкпайсың. Шакен менен Жоро чыгат деп кыйкырып жанаган экен. Кийин ана чыкпагандан кийин
ошол жерде енді Өзбекстанда Рajab Tajik деп коёрлу, Кличкоду. Ушул киши анан чыгып, "Ой бирадарlar, бу жерде Шакенге Кыргызстан эмес, Өзбекстан боюнча ham берге Шакенге чыга турганы жок. Азыр баары чыгат, бирок жорону жыгат. Кыргыз Өзбек болуп кичине жана болуп кетет. Бир бузурмандын тоюнда муну иш кылбагыла. Шакенге байгезин бергиле дагы, жанагы убакыты жакшы өткөрөлү деп ошол дагы деп жанагында кыргыздар дуук жанагы болуп туруп ушундай деп жанаган экен. Анан ошо палбан дагы жана болуп туруп бир той ошо Өзбекстанда жанагы болду менен айтышта төө койгон экен, алдыначы. Төө койгон экен, бир маалы ошо төө жанагы дар болуп жорого кире чыгып калыптыр. Анан ошол жерде Кутугараң деген адам болгон, Реза Арчыл адам болгон. Ошо жанагы ошо кыйкырып Өзбекке төө чыгат деген эмне ушундук. Кыргыздар бага кармагыла дегенде кийин анан Ленинабадтан Корчеке деген адамдын аты кеп калган экен. Анан Машанеке дозу акемдерне бирге чыгып жүргөн Машанеке мейманаларды Машанда Сумсарда Машанеке келип туруп, "Ой, Корчеке атты бериң" десе, Корчеке келип акем бетин биртектеп, "Ey Машан, билесиң го аттан жанагысын бу жаш бала экен эпти албайт" деп жанагынды бер дегенде бербейсиз деген экен. Анан берип, анан акем атты да барып сразу инип барып эле ошо алып акем ошо алып келгенде Корчеке келип эле акем бет карайт эмиш. Ой, уялып калыптыр да. Кийин болду Шакен менен өссө жанагы деп кийин чаап ошо жанагы жакшы. Ушундай акем энди акем мындай караганда жаш балага ошо көрүмү жок. Жанагы бүркүт деп наам алышына кимдер баа берген ушинтип Кличке койгон? Энди Ленинабадта ошол жерде барган экен. Ленинабадка мен да бир акелерим барышкан жана болгон. Ошол жерде ошо жакта алып көпчүлүктөр айтат да энди жанагыда энди. Ошол жерде алган экен акем. Анан ошол жерде чаап жанаганда айта бериң. Жерге şu жанаган экен да акем. Таштаганда şu кыйгырдай илип şu жерге ойбой чаап жүргөн экен. Алганда şu бүркүттөй алган үчүн элдер айткан экен да бүркүт деп Кличке койго. Анда сиз баягы бүркүт деген улап кетейин. Азыр могу турмушта улактарда чогуу жүрүп калыпсыз. Үй бүлөдө чогуу жашап жүргөн жеңебиз жакшыраак билсе керек, а? Эndi келип айтат. Мага баягы ушундай. Анан чын могу бала айткандай, ошол Ленинабадка 85-жылы барганда, ошондо бир айдан көп, бир жарым айдай ошакта болушуп калган буларчы. Анан ошондо ошол жылдары ошол жерде той болуп, булам бир жерде той болуп, анан бир тойдо ошо буну баягы улакты эм алганды эки жактан адам курчап калат экен да. Курчап калганда бул корумдун үстүнө чыгып кетет экен. Корумдун үстүнө чыккандан уже эми биякты кандай түшүш керек да. Анан ошондо баягы аттын оногусун жүгөнүн шыпырып берип, баягы корумдан ушундай мындай таштайт экен да. Таштаганда баягы топ турган эл экиге бөлүнүп кетет экен. Бул бүркүтпү учуп келип аткан деп ошол жерден ону айтышкан экен да. Ошол жерде бүркүт деген каймана ат ошол жерден жаралган Ленинабадтан. Анан бул жакта деле болгон, бирок ошол жактан жаралган да. Ошондо ошентип айткан экен. Ошол жылдары ушу төрөлгөн балдардын аттарын дагы Шакен палбан, Шакен деп койгон экен. Мына кече жакында ушу Назар айтып калды. Жеңе деди, барсам деди, Шакен экемди сурап деди, ошонун сүрөттөрүн берчи мага. Ошол жерде төрөлгөн балдар чоңойуптур деп ошентти да. Чоңоюшуп, үйлүү жайлуу болуп калышыптыр деп ошенткен да. Анан эми мына кайным ол убакта сал жашыраак болду, аркасынан калбай жүрдү. Анан узактарга мыногу аркада биздин эми атын айта берейин, өтүп кести Тургун кайнага деген болчу эле ошо алып
апарар эле каягына болсо ат менен. Каерде той? Каерде той болсо. Ошол аксакалыбыз ошол киши эле калтырган эмес. Алып барып ушу каерине болсо көрсөтүп, эми көп onu өзү менен теңдеш мына Көксеректен Ашан палбандар бар эле, Ашандардын да бир элем Машанеке бар эле. Анан ол убакта Рыскулдар кечине эле бала эле, анан булар чапкан убакта. Кийин анан булар деле жетилди. Ушу акем каякта деп бир мондай иштеп келгенде, акем ушака кетти эле деп, ошо биринчи жолу Рыскулду көргөм ошондо. Жаш убак экен. Анан мына эми балдар Куда кааласа, менин да балдарым эми атасынын жолун жолдоп, ушу полоттон үмүттү чоң кылып отурабыз. Себеби биздин кайнатада дагы 3-чү бала, акыркы бала улак чапкан экен. Ушундай, кайным. Ошон үчүн менин балам да ошондой болуп калды. Бирөө спортсмен болуп кетти, бирөө чоңу дагы чабат эле, ал деле. Бирок мындай булардай оно кылбайт да, чабат ал деле. Полоттой кууп чаппайт да, эми барганда барып калат үкөсүнүн аркасынан барышып. Анан чын ушул мен бир баягы мен баш кошуп ушул жерге мен өзүм ушул эле айылдыкмын. Канча жыл баш коштуңуздар? Биз 1977-жылы 10-январда баш кошконбуз. Баягы ушул эмне деп айтат элем, ушу эми бир ушул айылда бир чынар төрөлүптүр, чынарга мен келип жөлөнүптүр деп, ушул чынардан мен чырпык болуп көбөйүп, ушул мен калган жанагыларым ушу 8 бала мага белек болуп калды да. Ушу балдарым 3 уул 5 кыз. Бардыгы үй жай болуп өздөрү менен өздөрү кетишти. Акыркы балам менен мен отурам. Биякта жанымда кайним. Мага кубат болгондо ушул кайним. Ошол Ленинабадтан ошо 1985-жылы ошол жерге барып 1,5 айдай улакта жүрүштү. 1,5 ай ошо Ленинабадта калды? 1,5 ай Ленинабадта калды. Ошондо ошол кличка ошол оногудан Ленинабадтан аткызып келген жанагысы кайман аты ошо Бүркүт деп. Ошондо Бүркүт баягы зоодун үстүнөн келип атыр да деп баягы эл экиге бөлүнүп кеткен экен да, топ турган элчи. Анан ошол жерде эмне беле бул бүркүт болуп учуп өттү деген экен да. Ошо кайман аты ошондон калган. Анан ошол көп жерлерде улак чаап жүрдү. Өзүнө тең туштары менен кайным айткандай оодарышмакка түшүп жүрдү. Чаткалдык Осунбек деген бала менен түштү. Кызыл Токойдо түшкөн, ошондо Кызыл Токойдо түшкөн. Анан көп жерде эле ошо түшүп. Ар бир улакка барып келгенде кандай болгонун айтып берчү белесизби? Эми улакка барып келгенде паландай бардык, палан жерде мындай болду деп, анан мына ошо Чус тарапта бир чоң той болгон экен. Ошондо дагы баягы төөгө таштаган экен да ошол оногуда. Анан ушунда чоң аксакалдар баягы төөгө таштаган баланы көрөлүчү деп адамдар дуу жабылып калат экен да. Анан аксакалым ошо кайнагам ошол элдин ишине кирип кет, төөнүн кереги жок, элдин ишине кирип кет, төөнү өздөрү алып келет деп ошентип кыйкырган экен да. Ошентип ошол жерде дагы ошо төөгө таштаган, токулуп аттарга таштап жүрдү. Барган жеринен эч жана кылып кайткан эмес. Анан ол убакта жанагы болгондо мындай адамдар сал баяу болгонбу же бири-бирин сыйлашканбы, менин кожоюнум өзү жеке чабат деп ошентет эле. Ушул Көксеректе Сүйтбек деген киши бар экен, ошо улак чапкан. Сүйтбекпи ушундай аты? Мен да жакшы биле албайм. Ошол киши дагы жеке чапты экен да, жеке алып жеке чабат экен. Ошонун сыңарындай менин кожоюнум да ошентип жеке чабат бул бала деп ошентип айтчу экен да. Ошондой инсанга ошондой Бүркүт деген кличкадан алган, бул жагы Өзбекстан, Ленинабадка чейин аксы алабка таанымал болгон атактуу балбанга турмушка чыгып, өмүр жолдошу болгонуңузга бактылуусузбу? Мен бактылуумун. Чексиз бактылуумун. Себеби мен жалгыз кыз болгом.
мен ушу окууга тапшырайын деген убактарында ушу кайнатам менен менин чоң атам акюке болушуп жүрүшүп, анан ушул бул армиядан келип калды. Анан ушу балага турмушка чыгып калдым. Чын мен өтө ыраазымын. Себеби мен жалгыз кызмын. Жакын. Ар убакта үйүм жакын. А булар болсо мага бир туугандай болуп калды. Өзүңүздүн үкөңүздөй. Үкөмдөй болуп калды булар. Кайынсиңдилерим сиңдидей болуп калды. Эжелерим эжедей болуп калды. Мен өтө ыраазымын. Кудайга шүгүр, азыр ушу мага 8 белекти таштап кетти. Мен өтө оногумун. Ушулар менен ушулар аман болсун. Мен ушулардын катарында ушуларга жанагы дуамы берип жүрөйүн деп эле ушинтип отурам эми. Полотко берели. Полот болбам мына эми талаадан үйгө келдик. Эшиктен үйгө кирип отурдук. Асоргондун үстүндө турабыз, Кудайга шүгүр. Бир пиаладан чай ичтик. Ушунчалык сыйлаганыңар үчүн чоң рахмат. Полот, сен өзү канча жыл кызың? 90. Баягыда айтып калдың, ушу атанын жолун жолдош үчүн барып жүрүп кызыктым дедиң да? Атанын улу болуш оңой бекен же кыйын бекен, дагы бир ушу суроону берейин. Эми атанын улу болуш чын эле баардыгыбыздын эле атабыз биринчиден аман болсун. Анан эми кыйын да, биринчи ошо атты алып жүрүш өзү кыйын экен да. Байым жакшы, эми акемдер бар азыр. Күлөрүм бар, акелерим бар, досторум бар. Жакшы эле азыр. Келечекте ушул атанын жолун жолдоп, атаңдай бир жакшы элдин арасындагы сый, урматка татыктуу инсан болгуң келеби? Кудай кааласа, насип кылса, ошол күндөргө жеткизсе ошого. Сен Найым Шакен, Полбон Рахмат акебизди бүт эл тааныйт да. Ал кишилердин убагында кылчаке сиз айткандай байге талашып, анан урушуп сен менге келбегесиздер да, туурабы? Жок, онда эч байге талашкан эмеспиз. Бул убактачы. Байгени ошо аттын ээсине берер эле. Убактылачы. Анан кандай берсе, ошо киши ыраазы кыларда. Полот, сен эч бир байге талашканыңы убакта көрбөдүм да. Себеби ошол атанын кесиби улантып атканы ошол экен да, значит. Баягы улак талашып бирөө менен чырылдашканын көрбөдүм ушул баланычы. Мен ушу 2 жылдан бери ушу элиме кызмат кылып атам. Көрөрмандар да кайтса керек. Полоттун бир байге талашып урушкан жерин көрбөдүм эч ким менен. Ушул жолуңан тайба, ушул жолуңда бекем бол. Анан дагы баягы атанын жолун жолдош өзү оңой эмес да, кылчаке, туурабы? Азыр эми ошо атадай болуп, бул да ат таптап атат, мына аты жакшы чуркап берип атат, 2 жылдан бери жакшы оюн көрсөтүп атат. Быйылкы улактарга атың даярбы? Быйылкы улакка Кудай кааласа бир айда даяр болуп калат. Бир ай эмес, 20 күндөрдө. Улак башталганга даяр болуп калат. Микрофонду берсең эми. Кылчаке да бир эки суроолорду берип алайлык. Кылчаке. Кандай аттарды кызыгып карайт эле акеңиз? Акем энди акем кызыккан аттары өзүндө да аты болгон да. Аты болгон. Акем бир тойдо чуска жерден какерекен бир аты бар эле. Аты бар эле. О киши маалда жүрчү эле. Сойсын убагында онда кыйын эле. Анан ошака жүктешип барышкан. Аттар менен кошуп. Баргандан кийин ошол жерде Шүкүреке деген адам болгон да. Киши болгон, кийин анан көп ат болгон да. Шүкүреке менен Шүкүреке саадан улакчылардын алдында жанагы Шакам атты мин десе, акем Шүкүреке сиз бул атты белин тартып жанып тур, мен бул атты бир айланып келейин дептир. Деп ана жаныптыр. Акем ошондо одон мурнураак айткан экен. Шакам бул ат кичине атты неме алып келдиң десе, энди куру турбай мындай тамашага машиненин аркасы бош эле ошого салып келди. Ошо ошондой бир подачанын аты окшойт дептир. Деп эле коюптур акем. Кийин анан монтиминтип белин тартканча акем алып келсе, Шүкүреке
Aylan öyle attı karaytmış. O şakan. Bu Yonat emas bu. Bu padaçın atın okşamaydı dep Özbek kişinde etip Görümsüz at bolğan da. Bak kişine ogonu menen attın zerpi başka bolğan. Жүrekті болған. Азыр енді чоң аттар деле бар енді. Бирок енді жанагыда ол атта жанагы азыр мурунку улакта атка кармаганда атты кое бер деп кыйкырар эле. Аттын башын ачып бер, кое бер деп кыйкырар эле. Азырчы жок, атты карма деп кыйкырат. Оны карма ош жайында деп. Жок, аттарды азыр кайсы ат кандай экенин мурун аттымда кое берсе, айттым го, ошо аттар бар эле ошо turdu eken şimdi toruzu var le kişine. O şu atlar süt ekemin yerde atı var le. Şu atlar bingende nazarında kanat çıkıp eterle. Kanatı çıkıp eterle. Uçkanda adamlar mı da oturup at yani verdi tamaşa kararlar. Hazırçı. Hazırki adamlar balдар andi берет да байганы. Эптеп эле ушу байгеге көчүп чабышат. Ол убакта мындай атты мындай кылып чабар эле. Реклама кылып. Ошондо аттын ээзи дагы мындай сал ат бакканга мындай ыраазы болуп, ана адамдар паланча ат деп. Азырчы антиментип атты ушинтип төлөп келип байгеге алып келет деп карасаңыз. Ошол эми сиздер ошо Шакен эке рахматы болуп чогуу жүрүп жүргөн улактарга барып жүргөн учурда байгелер азыркыдай чоң болбогон да. Жашоо шарты да андай болбогон, туурабы? Туура. Бирок ошо тойлор салыштырмалуу ширин таза. Ширин той болгон адамдар ушунчалык ушу барып тамаша кылгызы келген да. Кылып кылган. Эми бүгүн Шакен эке рахматтын үйүндө болгону үчүн ошол кишинин тарыхынан сүйлөшүп атабыз да. Эми сиздин жеке өзүңүздүккө суроо берейин. Сиз дагы кызыгып артында чабып жүрдүңүз. Биздин акелерибиз менен тартышып жүргөн экенбиз, айтып калдыңыз. Сизге окшоп да сиздин балдарыңыз да атка кызыгабы? Кызыгып энди мындай жанагы бу көптөрү жана болбой чап кичине чабышты балдар. Анан кийин бу чабыш деген бир адам бир жанада bir için narjağında bir bedende bir nesnesi boza kızıgat da zerdezi boza yani любой adam çağır bettemde aytat bu yani bir cindilerin баягы тополоңдун ичинде ошондой тополоңдураак болсо ичинде ошондой чабат экен да. Акем эң чоң баласы чабып жүргөн биринчи акем атам мененчи. Шавкат дегенчи. Башында ошо менен чабып акем үйгө келгенде эң чоң акем Арстан деген. Ого айтчу эле да. Шавкаттай боло албайсыңар депчи. Анын бутунан травма алып калды да. Тезинечи. Ошодон чаппай калды. Акем айтчу эле да. Эч качан бирөөнүн урушпагыла. Бир жерге улак чабам десеңер, бир жерге барам десеңер, эч сырттан келген адам менен урушпагыла, кыйкырышпагыла. Бу байгеге жана болсо менчелик аларсыңар да деп акем жанагылар эле. Эч байге bu tavlat adamın gömülü tavılbaydı. Gömülen hiç kıykırışbağıla, jana kılbağıla, hiç bir attın yezin kapa kılbağıla dep akem aytotlu birömden kıykırışbağıla dep. Mesal jana ağırlam şu akem tarabın talaşıp kıykırıp kessem Zarbali bağlayın dediniz. Çırga jakın. Çırga jakın. Akem onda adam mezli akem. Жеңесин да кошумчалаңыз. Ошо мен ошо Полоттун байге алып, ошо кайсы тойго барса да патамы берип тарды жөнөтөм. Ошол мен Полотто айтам да, сен байгеге кызыкпа. Сенин ошо бир күн каерде бирөө чыгарасыңбы, экөө чыгарасыңбы, сен атаңы мындай көтөргөнүң мен үчүн өтө жанагы дейм да. Сыймык. Аттын ошо жерде ой Жакан Палбандын баласы деп айтышат да. Ошол сенин пайга алганыңан дагы чоңураак нерсе деп айтам да. Ошо сен ушу атаң урматтап, сыйлап, ошолор ошонун баласы экен да деп ошо кыйкырганы мен үчүн ошол күн мага уйку деген жок болот да. Чоң жанагы балам ушинтип келди да, атасынын атын ушинтип сыймыктанып көтөрүп келди да деп мунун алып келген пайгеси мага көрүнбөйт. Мен ошол сөз гана мага жанагы болот да. Кызыксыз тең ба? Ошол да. Ошон үчүн атканда эмне деп дуа кыласыз балаңызга? Мен чыгып кетип атканда мына улакка кетип атып адырашманды ушундай салып, балам
Атаңын арбаға қолдозун, Кудай ишиңи оңдозун. Алдырба. Элдин ичинде аман эсен ойноп күрүп келиниң деп ата берем. Жакшы. Бул дүйнөдө жеңе ушундай экен да, эненин, атанын дуасын жараткан Кудай пардасыз кабыл алат экен да. Ошо бир жака чыгып кетип атканда сөзсүз ата энем дуасын алып кетчимин да мен дагычы. Сизде энеңиз бар экен, бул эң жакшы жетишкендик. Сиздин дуаңызды алса бул машина эмес, төө эмес, башкасына да чыгара берет. Эненин дуасы эң бул жерде главный нерсе да. Жакшы. Кылчеге да кошумчалайсызбы? Жок. Кошумчалай турган болсоңуз кошумчалаңына келип болот. Микрофонду берейин, эркин микрофон. Кенен сүйлөшкүлө, бул менин каналым, кенен бул эч ким чектебейт. Сіздерге да рахмат, эшча элди таанытып, балбандар таанытып жүргөнүңүздөргөчү. Анан биз эми ушул таза кайсыл жерге барсак таза улак чабайлы ушу балбандар. Мен былтыр билдим да, биз өзүбүз той кылдык го. Ошондо билдим да, ушу бирөөнүн той кылса ошол жерге бар, мындай таза, анан ал чабып, кыйкырыгы жок кылып келсең, мындай үйгө келгенде деле биз сүйүнүп отурдук да. Жакшы тыныч болду деп. Адамдар канча адам. Ошо өзүң билет экенсиң да. Той кылсаң деле эми баарыбызды той кылганга жетсин. Ошон биринчи ошол эми кайсыл жерге барсак таза чабып. Анан ким ошо дуабызды берип келгенибизге жакшы. Эми биринчиден пайга эмес болчу. Баары ошол жерге спортта бирде болот, бирде андай. Ошол баардыгын балбандардын ден соолугу чың болсун. Кыргыз элим кыскасы аман болсун да. Ден соолук болсо баардыгы жакшы. Улакчыларды деле бир Кудай назар кылган адамдар болор экен, улакчычы. Акем рахматы көп жерден алдап келди да. Алдап алып, анан бир жерде отурат элек, ушу рыскулдар бар, баарыбыз отурат элек бир жерде отурсак, бирөө келип, өй акелер, өй балбан экелер, мага дагы бир патаңыздарды бериңиздерчи. Мен дагы Кудай кааласа ушу улдуу болсом, Кудай кааласа той кылып берейин ушу окшоп деп ошол жерде жанагыл деле. Ошол жерде көпчүлүк отурат эле. Ушундай рыскулдар бар эле, ушу балбан рыскулдар, акемдер отурган жерде дуа кыл. Малына жетпей ошо адам бала улдуу болду. Мына той кылып берди, айтканын кылып берди. Машалла. Жанагыл. Анан ошол жерде дагы жанагыл эле бир ушу эжелери ушундай энди ул процент көрбөй жанагыл аткан экен. Ушуга дагы жанагыл барып келген, жана алдыдан энди берим кылып, ушуну жанагыл деле ал деп акем рахматы берип жана берген канча керегин ал деп барып жешип жаган экен. О деле мына азыр жүрөт, ушу азыр бир банктын жанагысы болуп иштеп атыр ушу бала. Азыр ошол жерде машалла. Шундай этип улакчыларды деле мындай азыр назар салган адамдар. Ошон үчүн кайда болсо таза чаап, таза жанагызан Кудайым, сен деле сөзүң ушу Кудайым ушу Элдин алдында жүзүңдө жарык. Жүзүңдө жарык. Жанагы рахмат ушунчалык. Эч бир казан аспагандан эч жана кылбайт элек. Ошо түнгече болобу, башка болобу, алдын алып келет. Ушу Кошалмурду барбы, дос жорозу барбы, акүкеси бар, баардык ушул жерде болот эле. Эч мындай ону кылбайт элек да. Кашым кабагым дебей ушу келсе, келги чакты оокатты мен ошол оногудан келги чакты, улактан келги чакты демдеген оокатын бузбайт элем. Ошол келгенде атаң биринчи ооз тийсин, анан бардыгыбыз жейбиз деп. Кудайга шүгүр, мына балдардын да, мына кайнелерим да бардыгы ошо ден соолуктары жакшы болсун, өмүрлөрү узун болсун. Балдарым ушу Полот атасынын атын өчүрбөй, бир эле Полот дебеймин. Кудайга шүгүр берди, 3 баланын жанагысы бар. Бирөө спортсмен, бирөө чоң акеси ошо Арстан. Бу кайним, бардыгы ушу эч кандай бизде мындай сеники меники мындай деп оно болбойт биздечи. Ушу бирдеке болсо кайним чакырат, же биз чакырабыз ушу бири-бирибизди. Анан биздин көздөр өткөндө анан ол убактарда кандай жанагылар болот, ого чейин азыр эч кандай атасынын жоктугун билгизбейбиз да, кыскасы. Атасынын жоктугун билгизбейбиз. Сиздердин эми ушундай тарбияңыздарды алган балдар эч качан туура эмес жолго кетпейт деп ойлойм.
кетпесин да Кудай андай сактаган болсун. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин тарыхтагы атактуу палбандар, теле долбоорубузду көрүп күзөтүп барып аткан мекендештер, аламан улак сүйүүчү достор. Мына ушинтип бүгүн биз атактуу белгилүү Раматылык Шакен палбан экебиздин үйүндө конок болдук. Жеңебиз сүйлөп берди, инизи сүйлөп берди, баласы сүйлөп берди. Үйүндө ушу бир пиаладан чай ичип конок болуп атабыз. Ушуңузга рахмат. Ушунчалык биздин Жупуну каналыбызга ушинтип сүйлөп, маек берип, болгон окуяларды айтып, эстеп, сүйлөшүп, кенен сүйлөп бергениңиздер үчүн терең рахмат деп айтам. Аллах ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, жакшылыктар болсун. Ушу Полот инибиз Шакен Раматылык акебиздин атын өчүрбөстөн дайым алдыда алып жүргөн болсун. Кылчакеде сиз да бар болуң, жеңесиз дагы өмүрүңүз узун болсун. Биз дагы Кудай буйруза улдуу болуп, ушу Полотторго окшоп той беришти бизге да насип кылсын. Мен ушу көп, сиз айткандай көп аксакалдардан дуа алып жүрөм. Кудай кааласа улдуу болсом, ошол жылы той берем депчи. Кудай кааласа. Анан ушинтип мен Жупуну каналыма маек бергениңиздер үчүн рахмат. Тынч болуңуздар, жакшылыктарда жолугайлы, тойлордо жолугайлы. Рахмат. Сага да рахмат. Ушунчалык. Сага да рахмат. Ушунчалык биздин эшке кадам басып, бизди сыйлап, ушул өткөн менин кожоюнумун өткөн тарыхын, мына балдарын, бүкөлөрүн, мына жаныбызда баарын көрсөтүп сүйлөп атасың. Сага да рахмат. Сенин да Кудай кааласа тойлоруң да болойлук. Өзүң айткандай улдуу болсом той берем деп атасың. Кудай кааласа ошол жерде биз да болойлу. Ушу басып келген кадамыңа рахмат үкө. Рахмат анда, тынч болуңуздар.